Коронавирус. Илдетке кабылган кыргызстандык аныкталды. Япониянын Diamond Princess саякат кемесинде коронавирусту жаңы жуктуруп алгандардын арасында Кыргызстандын жараны да бар. Медицина кызматкерлери круиздик лайнердин 67 жүргүнчүсү коронавирусту жуктуруп алганын катташты. Учурда кеме Япониянын Йокогама портунда карантинде турат. Япониянын саламаттык сактоо министрлиги 15 февраль күнү вирусту жаңы жуктуруп алган 67 адам жарандыгын жарыялады. Министрликтен билдиришкендей, жаңы жуктургандар Австралиянын, Канаданын, Кытайдын, Германиянын, Гонконгдун, Кыргызстандын, Индиянын, Япониянын, Филиппиндин, Тайвандын, АКШнын жарандары, деп билдирди Princess круиздик компаниянын өкүлү. Кеме 5 февралдан бери Йокогамада 2 жумалык карантинде турат. Акыркы маалыматтар боюнча, лайнерде оору жуктургандардын жалпы саны 450 адамдан ашты. Бардыгы кемеде 3400 адам бар. Буга чейин АКШнын Токиодогу элчилиги кемедеги жүргүнчүлөрдүн арасында америкалыктар 2 учак менен АКШга жөнөтүлгөнүн кабарлаган. 17 февралда АКШнын мамлекеттик департаменти саякат кемесинен эвакуацияланган 300 америкалык жарандын ичинен 14 адамдан илдеттин белгилери табылганын жарыялаган. Кемеден эвакуацияланган 300 адамдын толугу менен дагы 14 күн бою АКШда карантинде болушмакчы. Дүйнө боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 71 000 кишиден ашты. 70 000ден ашыгы Кытайда катталган. Каза болгондордун саны 1770 адамга жетти.